Эгерде жолдошу өтүп кетсе, никеси бузулат экен го, ошондо жолдошун ойлосо башка эле адамды ойлогондой болуп, күнөө болуп калбайбы? Кандай эми мындай? Бул жерде бир 2-3 маселе бар, мен сиздин сөзүм мындай бүдөмөрөөк болуп калыптыр. Биринчиден, аялы өлөбү, күйөөсү өлөбү автоматически нике бузулат. Эгерде аялы өлүп калса, күйөөсү ошол эле кезде башкага үйлөнгөнгө болот. Бирок кичине эми кайгы болгондон кийин күтүш керек. Бир аз эми тияк бияк эч кимдер үйлөнбөйт го, просто нике бузулганды айтып атам да. А экинчиси, эгерде күйөөсү өлүп калсачы, аялы анда дароо турмушка чыга албайт. 4 ай 10 күн күтүш керек чыгат. Эгерде үйлөнөм, турмушка чыгам десе, анда 4 ай 10 күн. Канча экен? 4 ай. Валан ютафауна минкум ва ядарун азважахум арбаата ашхури ва ашра. Күйөөлөр өлүп, ошолорго 4 ай 10 күн туугандар. Аза күтүү 4 ай 10 күн. 4 ай 10 күнгө чейин башкага никеге турмушка чыкса, никеси эсептелбейт. Иддасы 4 ай 10 күн да. Ошончо күтүш керек. Эгерде боюнда бар болуп калса, ага чейин болуп калса, мисалы 3 айда эле төрөп кой да. Андан кийин нифастан кийин чыгып кете берет. Макулбу? А эгерде 4 ай 10 күн эмес, 5-6 айда төрөп калса, 4 ай 10 күн болбойт аныкы. 5-6 ай төрөгөндөн кийин, 5-6 ай төрөгөндөн кийин, андан кийин да чыгалат. А эгерде боюнда жокпу, мындай эле, ага 4 ай 10 күн да. Эми, мисалы, бир нерсени дагы бардыгына эстетип коелу туугандар. Эркекке дагы бардык эркектерге тиешелүү, бардык аялдарга тиешелүү. Ар бир адамдын жүрөгүндө напсы каалоосу бар, кумары бар. Шариятыбыз ошо напсы каалоо, кумарды адал жол менен аткаргандын жолун үйрөткөн. Арам жолго эмес. Мисалы, эми күйөөсү өтүп кетти, башка күйөөгө турмушка чыкты, мурунку күйөөсүн элестетип, ойлоп эстесе, төшөк маселесинде арам болот. Кодум ошондой, аялга да тиешелүү, эркекке да тиешелүү. Башкаларды, өзүнүн аялы, өзүнүн эркеги, жок башкалардын ойлоп, башкаларды эсте кумарлап отурган болсо арам. Түшүнүктүбү? Так, кыз бала 2 акеси болуп туруп, иштеп апасына караганга, же апасына үй, кой алып бергенге милдеттүүбү? Жок, апасына бардыгы милдеттүү кызмат кылганга. Уул болобу, кыз болобу, эне ким ошо кимди төрөгөн, ошолорго шарият милдеттендирип койгон. Карагыла, апаңарды дагы, атаңарды да карагыла деп. Ал кыз болсун, бала болсун айырмасы жок. Көбүнчө бизде эң кичүүсү карайт дагы, калгандары талалайт да. Эң кичүүсү милдеттендирип койгон, болду, калгандары не кылат? Талала. Андай болбойт. Ооруп калам, кыйынчылык болобу, бардыгынын мойнунда. Албетте эми биздеги эң кичүүсү карасын деп үй, тиричиликтин баардыгын ошого таштап койгон бир жагынан, ошо кийин өтүп кетсе да мураска бөлбөйлү ошо так алып калат. Бирок атак туугандар билип коелу, бардыгынын мойнунда. 5 баласы барбы, 10 баласы барбы, тегиз мойнунда. Ата энесин караганга, жардам бергенге жана башка.